Артында достор Kia K3. Үнемдүү жана жеткиликтүү баадагы жеңил унаа. Бирок бул жөнөкөй K3 эмес. Ушуну бүгүн обзор жана тест-драйв кылабыз. K3 үлгүсү 2008-жылдан бери чыгарылат. Анан булардын ар кандай аттары болот. Мисалы, Орусияда Сирата деген аты менен сатылат. Америкада болсо Forte деген аты менен, Кореяда K3 деген аты менен. Иш калса ушул авто өндүрүүчүлөр тажатып бүтүштү. Ушул бир эле унааны ар кандай аттар менен чыгарышат эмнегедир. Мен айткандай эле биринчи K3 2008-жылы чыккан. Андан бери жалпы 3 муун чыгарылды. А бул болсо K3-түн 3-чү мууну. Булар 2018-ден 2024-кө чейин чыгарылган. Андан кийин 2025-жылы 4-чү мууну чыкты. Ушул K3-төрдүн эки ар кандай кузовтун түрлөрү болот. Биринчи седан, экинчи гольфко окшогон хэтчбек версиясы. Биздин учурда дал ушундай хэтчбек. Анан ошол седандын эки версиясы бар. Гражданский версиясы мындайча айтканда, анан күчөтүлгөн GT версиясы. Хэтчбектин болсо бир гана GT версиясы болот. GT версиясы мындайча айтканда күчөтүлгөн версиясы анткени жүрүү бөлүгү, кыймылдаткычы, токтотмо системалары күчөтүлгөн. Ал эми дизайн менен баштасак, мынакей. Алдыда светодиод фаралары, радиатордун торчосу ушундай кызыл түстөгү элементтери менен, анан GT деген жазуусу менен. Дискалары өзгөчө экен, ээси өзгөчө дискаларын орнотуп коюптур. Негизи булардын өлчөмдөрү хэтчбек менен седандардын өлчөмдөрү плюс-минус бирдей эле. Турасы биппердей. Ал эми артын өтөлү достор. Артында деле светодиод фаралары жана эки выхлоптун түкчүктөсү. Ал эми кыймылдаткычтар боюнча жөнөкөй K3 жөнөкөй 1.6 көлөмдөгү бензин мотору коюлган. 121 аттын күчү менен. Ал эми күчөтүлгөн GT версиясына көлөмү 1.6 литр турбо кыймылдаткыч орнотулган. 201 аттын күчү менен. Жөнөкөй 1.6 K3-тө вариатор коюлат. Ал эми ушул күчөтүлгөн GT версиясында робот жүрүү котормосу коюлган. Ошол 1.6 турбо мотору кандай десеңер, бул моторлор жаңы чыкканда от алдыруучу шамдары чачырап, цилиндрлерди чийип таштаган. Бирок кийинки версияларында көйгөйлөр чечилген. Блок алюминийден жасалган, ГРМ чынжыры менен, чынжыры 150-180 миң чакырым чуркайт. Анан кыймылдаткыч туура иштеш үчүн дроссель заслонкасын жана клапандарын таза кармап туруш керек. Мунун ээси моторду өзгөчө тюнинг кылып коюптур. Биринчиден муну холодный впуск деп коюшат. Анан ээси Stage 2 жасаптыр. Ошондуктан жалпы күч кубаты 240 аттын күчүнө чейин бар экен. Салондун дизайны башка эконом классындагы унааларга окшош, бирок жалпы эргономикасы жакшы экен. Бүт жерге колуңар менен оңой эле жетесиз. Анан мисалы мен ушул отургучта отурам, чатыры бир аз жапызыраак экен. Ушул чатыры мага ушул алдыңкы айнекти көргөнгө тоскоол болот экен. Ал эми опциялардан биринчиден бул жакта мультимедиа системасы бар экен. Мультимедиа системасы жанакы 2019-2020 жылдары чыгарылган Kia Hyundai'ларга окшош. Бүт керектүү опциялар бар. Андан тышкары арткы камерасы да бар. Ал эми астын өтсөк, бул жакта эки аймактык климат контроль, зымсыз кубаттагыч, USB жана AUX жана 12 вольт разъемдору. Бул жакта болсо отургучтун жылыткычтары жана муздаткычтары. Рулдунда достор жылыткычы бар экен. Анан бул GT версия болгондуктан рулунда жалбырактар бар экен. Андан тышкары ушул отургучтары өзгөчө болуп жасалган. Биринчиден ушул тигилген жерлери кызыл түстө жасалган. Анан ушул жагында GT деген жазуусу бар экен. Үстүндө айнеги бар, мынакей. Албетте бул жакта толук электропакет. Ал эми бул жагында мынакей фаралардын бийиктигин өзгөртө турган функциясы, көрүнбөгөн зоналарды аныктоочу датчиктер жана тилкени кармоочу система. Арткы отургучтар деле жакшы жасалыптыр. Отургучтар жумшак, анан ыңгайлуу сезилет. Бул жагында мынакей буттарым үчүн ушунча орун бар экен, башым үчүн ушунча орун бар экен. Бул жакта климат контролдун дефлекторлору, бул жагында болсо терезени ача турган баскычы жана отургучтун жылыткычы. Андан мынакей бул жакта чыкана кое турган жери, эки бөтөлкө кармагычтары. Анан эгерде кичинекей балдардын отургучун орнотом десеңер, анда бул жакта ISOFIX бекитмелери каралган. Андан тышкары отургучту жаткызып койсо болот, мынакей. Жаткызып алып, чоң нерселерди жүктөп кетсеңер болот. Эми жүк салгычын көрөлү. Жүк салгычы кичинекей болот. 428 литр. Ал эми седандарда плюс-минус 500 литр. Так, эми ушул K3-түн жүрүшүн бир байкап көрөлү. Негизи K3-төрдүн жүрүшү бир аз жумшагыраак болот. Бирок бул катуураак. Анткени бул GT версиясы. Бул GT версиясында жүрүү бөлүгү мен айткандай эле күчөтүлгөн токтотмо системасы. Андан тышкары бул унаанын ээси өзгөчө дискаларды орнотуп коюптур. Ошондуктан мунун жүрүшү катуураак болот, айрыкча шаардын ичинде. Бирок бурулушу жакшы достор. Бурулушу өтө жакшы менин оюмча. Жолдо мындай бекем турат. Эми динамикасын бир байкап көрөлү. Плюс-минус 240 аттын күчү. Кеттик.
мындай жакшы эле экен. Кыймылдаткычтын күч кубаты шаар ичинде айдаганга болушунча жетет. Трассада деле бирөөнү ашам десе коркпостон ашсаңар болот. Ал эми чут осмосу орточо мындай жатканда. Мисалы азыр кетип баратабыз, арткы выхлоптун түтүкчөлөрүнүн үнүн жакшы эле угуп баратабыз. Прибор панели жанакы Kia K5 жана Hyundai Sonatаларга оп окшош экен. Бул эми кимдер үчүн жасалган? Менин оюмча бул мындай хэтчбектерди жактырган адамдар үчүн жасалган. Бирок хэтчбектердин көбүнчөсү жай жүрөт. Алардын кыймылдаткычтары 1.6-2 литрге чейин да болот. Анан эгерде силер хэтчбек алам десеңер, анан анда-санда катуу айдап калам десеңер, анда бул силер үчүн жасалган. Баса бул унаа азыркы учурда сатылууда. Баасын жана телефон номерлерин экранга чыгарып коебуз. Мунун жарыясы видеонун астында болот. Кирип өзүңөр көрүп ээси менен байланышсаңар болот. А силер менен Боссон Машина KG кийинки көрүшкөнчө бар болула.